Саламатсыздарбы достор? Видео көрөрүн алдында менин каналыма жазылып, лайк коюп, коңгурону басып койсоңуздар, мен сиздерге ыраазычылыгымды билгизем. Эгерде ою пайда болсо, комментарий калтырыңыз. Менин атым Аида. Алам 25. 1972 жылы белгилүү америкалык этолог Джон Келхун Улуттук психикалык саламаттык институту менен биргеликте Алам 25 деп аталган эң белгилүү экспериментин өткөрдү. 25 номери эксперименттин 25 жолу кайталануусу болгон. Эксперименттин максаты калктын тыгыздыгы, кемирүүчүлөрдүн жүрүм-турумуна болгон таасирин талдоо эле. Изилдөөчүлөр лабораторияда чычкандар үчүн чыныгы бейишти курган. 2 метр бийиктик жана 1,5 метр узундук параметрдеги чоң бак курулган. Бул жерде чычкандар чыга албайт эле. Бактын ичинде кемирүүчүлөр үчүн туруктуу, ыңгайлуу плюс 20 градус Цельсиядагы температура сакталган. Тамак аш жана суу кенен болгон. Ургаачылар үчүн көптөгөн уялар жасалган. Бактын ичин сөзсүз түрдө тазалыкта кармап, массалык инфекциялардын пайда болушун жана бактын ичине жырткычтардын кирип кетишине көзөмөл коопсуздук кам көрүшкөн. Ар бир кемирүүчүнүн ден соолугу текшерилип турган. Суу жана тамак аш ушунчалык так ойлонулуп кам көрүлгөн. 9,5 миң чычкан бир убакта ыңгайсыздыкты сезбей тамактана алган. Жана 6 миң чычкан сууну да кыйналбай тартышсыз ичкенге мүмкүнчүлүк бар болгон. Жер территориясы чычкандар үчүн жетиштүү жана бир гана алардын саны 3840 башка жеткенде гана калкалоочу жайдын жетпей калуусу пайда болушу мүмкүн эле. Бирок ушунча сандагы чычкандар эч качан бакта болгон эмес. Эксперимент 4 түгөй чычканды бакка салынгандыгы менен башталды. Алар бат эле көнүп жана көбөйүп башташкан. Бул периодту Келхун стадия А деп атаган. Стадия Б биринчи төлдөгөндөн башталган. Чычкандардын саны ар бир 55 күндө 2 эселеп көбөйгөн. 315 күндөгү эксперименттен баштап көбөйүү популяциясы төмөндөдү. Эми көбөйүү процесси 145 күнгө созулган. 3-чү S фазасына өтүүдө эмнелерди күтсө болот эле? Ушул аптада бактын ичинде 600 чычканды түзгөн. Жана ушул учурда иерархия калыптанып, ошого жараша социалдык жашоо орнотулду. Кеңири мейкиндик азайып, четтетилген, куугунтукка учураган категориясы пайда болуп баштады. Аларды бактын ортосуна айдашып, агрессиянын курмандыгына түртүшкөн. Агрессияга учураган чычкандарды тиштелген куйругу, жулмаланган терисинен жана кан тактарынан билсе болот эле. Жаш чычкандар алар өздөрүнүн социалдык ролдорун иерархияда таба албагандар эле. Бул категориядагы чычкандар өздөрүнүн социалдык ролун таба албаганын себеби идеалдуу шартта жашоо өмүр узарып, улгайган чычкандар жаштарына орун бошотуп бербегенден келип чыккан. Көп учурда агрессияга жаш муун учураган. Коомдон чыгып калган чычкандар психологиялык жактан жабыркап, агрессия кыла албай, ургаачыларына көңүл бурбай, коргой албай калышкан жана социалдык ролдорун аткаргандан баш тартышкан. Кээде башка чычкандарга же куугунтукка туш болгон чычкандарга кол салышчу. Ургаачы кош бойлуу чычкандар нерв болуп, психологиялары бузулуп башталган. Себеби алар ар кандай кол салууларга, урушка учурашкан. Агрессивдүү болуп, мушташып, өздөрүнүн балдарын коргошкон. Бирок агрессия бир гана айлана чөйрөгө эмес, бара-бара өз тукумуна да колдоно башташкан. Көп учурда ургаачылар өздөрүнүн балдарын өлтүрүп, өйдөңкү уяларга өтүүгө аракет жасап башташты. Кайдыгер болуп, тукум алып келүүдөн баш тартып, натыйжада төрөлүү, көбөйүү популяциясы төмөндөгөн.
жаштардын арасында өлүм жогору боло баштап, ушул учурда чычкандардын бейиш жашоосунун акыркы фазасы башталды. Стадия D же өлүм фазасы деп атады Джон Калхун. Ушул стадияда сулуулар деген символдогу чычкандар пайда болду. Бул категорияга эркек чычкандар кирген. Алардын жүрүм туруму башкача эле. Социалдык абалга жооп бербеген. Алар уруш талаштан алыс, ургаачы чычкандар жана территория үчүн күрөшпөгөндөр эле. Алар көбөйүүнү ойлобогон, жашоонун пассивдүү стилин тандашкан. Сулуулар ичип-жеп, өздөрүнүн терине гана кам көрүп, социалдык функцияларын аткаруудан баш тартышкандар. Мындай сулуулар деген атты алар башкалардан айырмаланып, денелеринде зомбулуктун көрүнүштөрү жок эле. Алардын өздөрүнө болгон көңүл буруусу жана нарцизм күч алган. Ошондой эле изилдеген адамдарды таң калтырганы алар тукумсуз жана көбөйүүнү каалабагандыгында болгон. Алардын көбү жогорку уяларга көтөрүлүп жашоону каалагандар болчу. Натыйжада орто жашоо жогорулаган. Жаш, майда чычкандардын өмүрлөрү 100%га чейин кыскарган. Ургаачылардын кош бойлуулугу нөлгө түшкөн. Акыркы фазадагы чычкандар гомосексуализмге өтүп башташты. Жана ушул жетиштүү ресурстар бар убакта агрессия башталган. Каннибализм эң жакшы жашоо шартында күч алып, ургаачылар өз балдарына кам көрбөй өлтүрө башташкан. Чычкандардын өлүмү тез ылдамдык менен өрчүдө. Эксперименттин 1780-күнү чычкан бейиш жашоосунун акыркы чычканы жан берген. Мындай жашоонун кырдаалын эске алып, Джон Калхун ошол бактан бир канча чычкандын группасын алып, ошол сыяктуу идеалдуу жашоо шартындагы башка бакка жайгаштырган. Ал жерде аз тургундары менен жана чектелбеген кенен чөйрө болгон. Эч кандай ички агрессия болгон эмес. Баштагыдай 4 жуп чычкандар көбөйүп, социалдык жашоо орнотулган. Тилекке каршы, сулуулар менен ургаачы чычкандар өздөрүнүн жүрүм турумун өзгөрткөн эмес. Алар көбөйүүдөн баш тартып, натыйжада жаңы тукум уланган эмес. Чычкандар карып өлүшкөн. Ушундай көрүнүштөр бардык калктын аймагында болгон. Бардык чычкандар эң жакшы идеалдуу жашоо шартында өп жок болгон. Бул эксперимент 25 жолу кайталанган эле. Джон Калхундун экспериментинин эң түпкү максаты адамзаттын жашоо коомунун алдын ала көрө билүүгө негизделген.